Кымбаттуу бир туугандар, баарыңыздарга Кудай Теңирдин тынчтыгы болсун. Кымбаттуу достор, коноктор, баарыңыздарга Кудай Теңир тынчтыгын берсин, өзгөчө баталасын. Бүгүн дагы Кудай Теңирибиздин дагы бир ырайымына ээ болуп жатабыз. Ал эми биз ушул ырайымдарды бир гана Кудай Теңирдин сөзүнө көңүл бөлүп, Кудай Теңирдин сөзү менен жашап, анан жашообузга керек болгон сабактарды алсак бул туура болот, туура колдонгон болобуз. Ырайым сааттары биз дайыма айтып келебиз. Бул көптөгөн ишенимде алсыз болуп жүргөн бир туугандардын кайрадан Кудай Теңирдин алдына келип кечирим алуусуна, ошондой эле дүйнө жүзүндөгү адамдардын куткарылып калуусуна узартылып, создук турулууда. Бүгүн дагы бир өзгөчө темалардын бири, биздин жашообузга абдан аба менен суудай керек болгон темалардын бири. Мен Насаатчы китеби 4-бөлүмдүн 12-аятына таянгым келет. Ал жерде Насаатчы китеби 4-бөлүм 12-аятта болсо 3 катталган жип да оңой менен үзүлбөйт деп жазылып турат. 3 катталган жип да оңой менен үзүлбөйт. Бул болсо 4-бөлүм 12-аятка мен таяндым. Качан эгерде биз жиптин өзүнө курамдык бөлүгүнө көңүл бөлө турган болсок, жип эмнеден жасалат? Бүгүнкү күндө синтетикалык ар кандай химикалык ар кандай заттар кошулуп, ошондон улам жиптер жаралып атат бүгүнкү күндө. Завод, фабрикалар жогорку деңгээлде өсүүдө. Бирок эгерде жипти маани берип карасак, жип кандай болгон? Жип же пахтадан жасалган, же жүндөн жасалган. Жүндөн жасалган эгерде жипти кимдер көрбөсө, жүндөн жасалган жипти биз өз колубуз менен кармап, жардам берип биз көргөнбүз. Ал койдун ар кандай тыбытынан, эчкинин тыбытынан ал тазаланып, жасалып, анан аны апаларыбыз, улуу мундун адамдар жакшы билет. Мен ошол колдонгон буюмдарын да атын унутуп калдым. Мына ошондон эшип, аны бурап, аны ушунчалык бир атайын бир аппарат болот, механический. Ошондон жасалат. Жалпылап айтканда жүндөн да жасалат. Анан пахтадан дагы жасалат. Эгерде күнүмдүк турмуш тиричилигибизде биз жанагы кийимдерди жамакка салынган, бүгүн кийимдерибизди жамап калдыкпы биз билбейбиз, бирок мурда кийимдерибизди жамап, жыртылган жерибизди тигип кийчүбүз. Ошол тигүүгө жамакка колдонулган жипти дагы жарыктын алдына алып келип мындай кылып маани берчү болсок, анда биз байкайбыз, ошол кичинекей жип дагы кичинекей жипчелерден турат. Бул бир мисал. Чоң арканды алалы. Арканды маани берсеңиздер, жанагы кыз, аял, энелерибиз, апаларыбыз, кыз келин карындаштар дагы чачын өрүп алат эмеспи? Ошентип өрүлүп жасалат. Эмне үчүн? Анткени сапаттуу болуш үчүн. Эгерде андай болбогондо, жөнөкөй эле пактаны узун кылып койсо, анда үзүлүп, ал ырбап кетмек. Ошондуктан ал ар бир нерседе жипчелерден, талчалардан туруп, анан ал эшилип, өрүлүп, анан ал андан жип же аркан жасалат эмеспи? Бул кийин жашоого, күнүмдүк турмуш тиричиликке, айыл иштерине, айыл чарба иштерине колдонулат. Же дыйкан чарба иштеринде. Эми эмнени айткым келет? Бирок мен ыйык жазуудан негиз катары жанагы окуган аятымдан жогорку аяттарды окуп бергим келет. Бул ошол эле Насаатчы китеби 4-бөлүм 9-аяттан ылдый карайт. Жалгыз болгонго караганда экөө болгон жакшы. Анткени алар өздөрүнүн эмгеги үчүн жакшы сыйлык алышат. Анткени бирөө жыгылса, экинчиси тургузат. Бирок жыгылса тургузары жок жалгыз адамга кайгы. Эгерде экөө чогуу жатса аларга жылуу болот. Ал эми жалгыз адам кантип жылыйт? Эгерде кимдир бирөө жалгыз адамды жеңе ала турган болсо, анда экөөгө каршы тура алат. 3 катталган жип да оңой менен үзүлбөйт. Мына бүгүнкү биздин темабыз ушул. Мектепте башталгыч класстын окуучуларына кезинде биз дагы окуп, ошол нерсени ар бирибиз башыбыздан өткөрсөк керек. Ошол окуп жүргөндө кичинекей жаш жеткинчектерге, бизде ошол балдар менен, кыздар менен талаша кетип, уруша кетип, кайым айтыша кеткен учурларда анан мугалим
же мугалимдер болсо ар кандай мисалдарды, биримдикти, ынтымактыкты чагылдырган ар кандай мисалдарды, жомокторду, аңыз кептерди айтып берер эле. Ошондой жомоктордун бири, аңыз кептердин бири мында турат. Бир атанын 9 уулу болот. 9 уулун байкап алыстан көз кырын салса, ошол уулдардын арасында уюшумдулук, биримдиктик, ынтымактык жок, калыстык жок, бирине бирин күчүн арттырат, бирин жаман көрөт, бирине бирин кол силтеп жиберет, деги эле ортосунда ынтымак жок. Анан атасы ойлонуп, аларга бир жакшы мисалды көргөзөт экен. Бутактардан сындырып келип, анча жоон эмес бутактардан ар бирине бирден берет дагы, уулдарын бергеле. Келишет, могу колуңарда турган бутакты сындыргылачы дейт. Алар оңой эле сындырып салышат. Анан аларга кайрадан ошондой бутактан 9 даанадан берет. Сен сындырып көрчү, ал сындыра албайт. Сен сындыра албайт. Бул 9 тең сындыра албайт. Эмне үчүн сындыра алган жоксуңар? Анткени көп да. Демек силер да көпсүңөр. Мен байкап жатам, силердин ортоңордо силер ырк кетип жаткандыгын, биримсиздик экениңерди, ынтымаксыз экениңерди, бири-бириңерге жан үрүп жардам бербейт экениңерди байкап жатам. Бирок андай кылбашыңар керек. Силер тескерисинче чоңуң кичүүңө, кичүүң чоңуңа жардам берип, ынтымактуу болушуңар керек. Эгерде силер келечекте жалгыз болсоңор, муктаж болгон кезде эч ким силерге жардам бербейт. Жашоонун ар кандай бурганактары, кыйынчылык, сыноолор келген кезде, эгерде жалгыздан болсоңор, моореке бир бутакты ар бириң сындырып койгондой эле жашоо силерди талкалап коет, сындырат. Бирок качан уюшумдулук, биримдик, ортоңордо калыстык, ынтымактуулук болгон кезде 9 тең 9 даана чырпыкты сындыра албай койгондой эле жашоонун ар кандай каршы болгон бурганактарына, кыйынчылыктарына, сыноолоруна силер дагы ынтымактуу болсоңор, анда туруштук бере аласыңар. Демек, бул жөнөкөй мисал, бирок анын артында чоң нерсе жатат. Кыргызда ырыс алды ынтымак деген сөз бар. Бул бекеринен айтылган эмес. Анткени кыргыз эли кылымдарды карыткан байыркы эл болуп эсептелинебиз. Ар кандай согуш күндөрүн, ошондой согуш жылдарын баштан өткөргөн. Согушта эгерде жападан жалгыз кыргыз турса, ал каршы тура албайт, ал өзүнүн душмандарына. Биримдүүлүктү, ынтымактыкты, качан уюшумдулук болгон кезде гана ар кандай жоолорго, ар кандай душмандарга каршы тура алган. Мына мен ойлойм, ошондон улам келип дагы бул макал дагы жарык көрсө керек. Бекеринен болбосо керек. Демек, кымбаттуу бир туугандар, кымбаттуу достор, жогоруда окуган аяттарды дагы мен негиз кылып бердим. Анткени ал жерде дагы ынтымактыкты, биримдикти чагылдырган аяттарды биз окудук. Муса пайгамбардын кезинде ал дагы жакшы бир мисалдарды көргөзгөн. Биз анын китебинин 5 китебинин бирөөсүн окуйбуз. Бул болсо Мисирден чыгуу китеби. Мисирден чыгуу китеби 18-бөлүм 13-аяттан 25-аятка чейин. Бул болсо мен айтып берейин, 18-бөлүм 13-аяттан 25-аятка чейин Муса пайгамбар жаңы эле Мисирден 600 миңден ашуун эркектерди, башкача айтканда бала бакыра аялдарды кошчу болсок, кыз келин баардыгын кошсок, бир болжолдуу түрдө бир 3 миллиондон 4 миллионго чейинки адамдарды алып чыгат. Эми элестетиңиздер, ошол адамдарга башкаруучу болуш эмне деген бул азап? Эмне деген кыйынчылык, кыйын болгон нерсе, татаал нерсе. Ошол элдердин көйгөйүн, күнүмдүк турмуш тиричилигиндеги керек болгон нерселердин баардыгын Муса пайгамбар чечип бериш керек эле. Бирок Муса пайгамбар робот эмес. Ал таалыйт, ал чарчайт. Робот дагы ал эскирет. Бүгүнкү күндө минип жаткан биздин машиналарыбыз дагы эскирип, алардын тетиктери талкаланып, дат басып эскиргендей эле Муса пайгамбар дагы алсырайт. Ошондо анын жасап жаткан иштерин көргөн анын кайнатасынын аты Итро.
Ал байкап, анан Мусага келет дагы, сенин алдыгы жасап жаткан ишиң туура эмес. Башкача айтканда бул жакшы эмес. Бирок мен сага кеңеш берейин, кеңешимди ук, кеңешим мында турат. Сен эгерде өзүң баардык иштерди алып бара турган болсо, өзүңө күч арттырасың. Сен болсо ошончо элди жалпы кылууңа дараметиң жетпейт. Жалпы башкарганга, алардын үстүнө көзөмөл жүргүзүп, иш жүргүзгөнгө. Ошондуктан сен ошол элдердин арасынан 50 башчыны, 100 башчыны, 1000 башчыны койгун. Элдин арасында ошондой бир даанышман, акылдуу адамдарды башчы кылып койсоң, алар иштерди аткарып, сага маалыматтарды, отчетторун бере берет. Ал эми сен болсо өтө олуттуу иштерди гана өзүң териштирип, билиштирип турасың ошол жерде, деп кеңеш берет. Демек, бул деген сөз, Муса пайгамбар өзү жалгыз иш алып барса, болот, жасайт, бирок абдан оор болот. Бүгүнкү күндө биздин турмуш тиричилигибизде дагы бул жакшы мисал. Ашар жолу менен үйдү бүтүрдүм деген сөздөр бар. Эгерде ал өзүнүн үй бүлөсү менен иш жасса, ал алдыга жылмак эмес. Ошондуктан тууган уруктарды, кошуна колоңдорду, тааныш билиштерди чакырып келип туруп, бир күн, 2 күндө үйдү тургузуп коет, же сарайын бүтүрүп коет. Демек, бул жерде сен ошондой адамдарды койгун, сенин колуңа кол, бутуңа бут болот деген сөз. Демек, бул ынтымактыкты, биримдикти, уюшумдуулукту түшүндүрөт. Максаты бирок ошол максатка жетиш үчүн бир нече топтон, адамдан, командадан турган адамдар керек, топ керек. Эгерде экинчи мисалды ала турган болсок, ошол эле Муса пайгамбардын Чыгуу китеби 17-бөлүм 10-12 аятта жазылган. Ал жерде мен ок берейин. Жашия Мусанын айтканындай кылып амалыктыктар менен согушканы жөнөдө. Ал эми Муса, Арун жана Хур дөбөнүн башына чыгышты. Муса колдорун көтөргөндө Исраил жеңип, колдорун түшүргөндө амалыктар жеңип жатты. Бирок Мусанын колдору талыды. Ошондо Мусанын астына таш коюп беришти, ал таштын үстүнө отурду. Арун менен Хур болсо бири бир жагынан, экинчиси экинчи жагынан Мусанын колдорун сүйөп турушту. Ошентип анын колдору күн батканча көтөрүлүп турду. Андан ылдыйкысы Исраил эли жеңишке жетет. Анткени Муса колдорун көтөрүп турган эле. Демек, Муса пайгамбар, ал пайгамбар, улуу пайгамбарлардын бири, кереметтери жасаган, укмуш даңазалуу бир инсандардын бири. Бирок ошондой адам дагы жардамчыга муктаж болгон экен. Демек, колдорун көтөргөндө Исраил жеңип жатты. Ал колдорун ойноп көтөрүп чүргөн жок да, анын колдору талыды деп жазылып турат. Ошондо аны байкаган тексттен биз байкаган жокпуз. Арун дагы, Хур дагы аларга Муса келип, мага ташты жылдыр берип койгула деп айткан жок. Мен ойлойм, алар өздөрү байкашты, өздөрү жардам берди. Анан аларга алып келди, ташты жылдырып беришти. Ташка Муса отурду. Белинин күчү кичине мындай жанагы таркап кеткен, жумшалган күчтөрү кайрадан чогула баштады. Анан колун терүүлөй алдына жыгач коюп койгон жок, колдорун сүйгөнгө же бир балтак жасап койгон жок. Өздөрү бири бир колунан, экинчиси эки колунан алып сүйөп, не болду? Колун кармап турду. Бул деген сөз, бул тайпалык, командный, уюшумдуулук, биримдиктүү иш. Ошентип жеңишке жетти. Демек, Кудай дагы бул нерсеге жол берди, адамдар дагы биримдиктүү, ынтымактуу болуш керек. Эми мен айтайын, биринчиден, биримдикти ким жараткан? Жооп, биримдикти Кудай Теңир өзү жараткан. Мен башталышта негиз кылып бир нече аяттарды окуп берейин. Башталыш бул Муса пайгамбардын биринчи китеби. Ошол башталыш китеби 1-бөлүм 27 аяттан окуп берейин. Тагыраак 26 аят. 1-бөлүм 26 аят. Анан Кудай мындай деди: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуу адам жараталы.
бир эле аяттан. Ага чейин биз түшөлү, жараталы, өзүбүзгө окшоштуруп деген сыяктуу көптүк формада айтылган сөздөр текстте кайталанылат. Бир нече биз текстти байкайбыз. Эми өзүбүздүн бейнебизге окшоштуруп адам жараталы. Эмне үчүн ал жерде бейнебиз боюнча, эмне үчүн Кудай Теңир көптүк түрдө жазып айтып жатат? Анткени үч бирдиктүү биз Кудайды түшүнөбүз, үч бирдиктүү, үч тараптуу, үч жактуу, үч функцияны аткарган, ишти аткарган, бирок ошол эле учурда бир Кудай деп түшүнөбүз. Орус тилинде Троица деп айтылат. Эгерде интернеттен да карасаңыздар, бул тууралуу бир аз түшүнүк берет. Демек, Кудай Теңир жалгыз өзү эле эмес. Жалгыз Кудай Теңир жалгыз, бирок анын ичинде үч табият жатат. Кудай Ата, Кудай Уул, Кудай Ыйык Рух. Демек, үчөө биригип, ушул жерде текстте берип жатат. Биз тексттен байкадык, бейнебиз боюнча. Демек, дүйнө жаратылганда, же дүйнөнү жаратканда ушул үч инсан бир Кудай, бирок үч жактуу Кудайды биз ачып берип жатат. Ушул Кудайдын ичиндеги биримдик бул эң мыкты сонун үлгү. Демек, ынтымак биримдиктин автору, анын кожоюну Кудай өзү. Демек, ынтымактыкты Кудай Теңир өзү жараткан. Андан бери адамдар биз үйрөнүп келе жатабыз. Ошентип, биринчиден ынтымак биримдик уюшумдуулуктун символу, же болбосо анын эң үлгүсү, түп нускасын Кудай Теңир өзү бизге берип жатат. Жыйында бүгүнкү күндө кызматчылар алсырайт. Жыйында эгерде бир кызматчы кызматын таштап кете турган болчу болсо, анын кызматын бирөө алат. Жетекчилер алат. Көбүнчө жыйында, жыйын иштеринде чарчап калган бул кызматчылар, жетекчилер. Эми ошол жетекчилерге Мусага бир колуна Хур, экинчи колуна Аарун жардам бергендей эле биздин кызматчыларга дагы жардамчылар керек. Ал жардамчылар суу менен аба сыяктуу абдан керек. Ошондуктан бир кезде Ыйса Теңир дагы ал жардамчыларга муктаж болгон. Ал өзүнүн кызматын баштап жатканда эле 12 шакирти дароо тандап алган. Анткени Ыйса Теңир ал адам болгондуктан ал чарчаган, ал алсыраган, анын колуна кол, бутуна бут, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгара турган адамдар керек болчу. Бирок мен жалпылап айтып ушул нерсени мен ирээттеп берейин. Биринчиден, Ыйса Теңир 100% Кудай болгон, ошондой эле 100% адам болгон. Демек, Ыйса Теңир дагы Кудай Атанын ичинде болгон. Алар ынтымактуу болгон. Атасы уулуна, уулу атасына тил алчак. Ошондой эле Ыйык Рух булар менен үчөө биригип ынтымактыкты түзгөн. Мен жогоруда айтып бердим. Бул болсо ынтымактын бизге эң түп нускасы, бул бизге үлгү деп. Экинчиси болсо, Ыйса Теңир 100% адам дедим. Ал чындап эле адам, ал чарчаган, денелик алсыздыкка ээ болгон. Ошондуктан ал дагы жардамчыларга муктаж болгон. Кудай Теңирдин максатын, иш планын аткарууда Ыйса Теңир жерде 3 жыл кызмат кылды. Бирок 3 жылдын ичинде жалпы өзүнүн максатын аткара алган жок. Башкача айтканда, атасынын негизги максатын аткарды, бирок жакшы кабар таратуучулук ошол иш толук аягына чыккан жок. Ал ишти болсо анын шакирттери андан кийинки окутуп үйрөткөн анын жанындагы башка ошол кызматташтар аткарыш керек. Бул 12 шакирт биз билебиз. Бул экинчиси. Үчүнчүсү болсо, Ыйса Теңир болсо жерде 3 жыл кызмат кылды. Анан башка айтканда 30 жашында кызмат кылды. 30 жашынан 33 жашына чейин жерде эмне кылды? Ал өзүнүн кызматынын ишин аягына чыгарды. Демек, 30 жыл жашады. 30 жаштан баштап кызматын баштады, 33 жашка чейин. Анан асманга көтөрүлдү. Бирок анын кызматын кийинкилер улап кетти. Анткени 3 жыл аралыгында ал кызматчылар даярдап, аларга үйрөттү. Тиги кызматчылар болсо Ыйсанын жанында жардам берип жүрүштү.
Демек бүгүнкү күндө бизге дагы бул абдан жакшы мисал, бизге дагы кызматчылар керек. Биз дагы алыстырайбыз, чарчайбыз. Кызматчыга баардык кызматты берип коюу же көтөрүп алуу бул мүмкүн эмес. Кылышы мүмкүн, бирок кайсы бир учурдан кийин ал өзү чарчайт. Демек биз өзүбүздүн кызматчыларыбызга, жетекчилерибизге жардам бергенибиз жакшы. Колуна кол, бутуна бут болгон. Ыйса Теңирибизге дагы 12 шакирт, андан кийин 70 шакирт, андан кийин көбөйгөн. Эгерде Кудай ырайым кылчу болсо, биздин өмүрүбүз узарат, өмүрүбүз уланат, анан бул дүйнөдөн өтүп кеткенге тийиштүүбүз. Же болбосо бул дүйнөдө биз өлөбүз. Ошол убакытка чейин Ыйса Теңир 12 шакирт дайындап кызматка жибергендей, биз дагы кызматчыларды дайындап, аларга өзүбүздүн кызматыбызды өткөрүп беришибиз керек. Бирок бул жерде менин маани бере турган нерсем, ошол кызматчылардын арасында, кызмат арасында биримдик болуш керек. Биримдиктин эң сонун үлгүсүн, түп нускасын Кудай Теңир калтырган. Демек, биримдиктин жаратылышы Кудайдан. Ал Кудай Теңир түзгөн биримдикте. Адамдар биримдикти жарата албайт. Ишенгендер жарата албайт. Бирок ошол биримдик биз сактай алабыз. Жаратылган биримдикти биз сакташыбыз керек. Эгерде жыйында ич ара келишпестик болсо, биримсиздик болсо, мен жогоруда бир нече мисалдарды айтып бердим, анда ырбап жок болот. Эгерде качан биримдик болгондо, ынтымак болгондо, бири-бирине карата сүйүү болгондо, анда ага жоо дагы, душман да, шайтан да каршы тура албайт. Эгерде жеке болгон кезде, анда ал кыйын болот. Аны душмандар талап кетет, шайтан азгырат. Качан биз кумалак болуп, уюшумдуу болуп, биримдикте бир максатты көздөп, биз иш кыла турган болсок, анда чоң жетишкендиктерге жетебиз. Кымбаттуу достор, кымбаттуу бир туугандар, Кудайым өзгөчө түшүнгөнгө батасын берсин. Ырыс алды ынтымак дейт. Кыргызда сөз бар. Атадан 6 болсо да катташпаса жат болот дейт. Эгерде 6 бир тууганың болсо, бири-бириңе сүйүү болбосо, ынтымактуу болбосоң, уюшумдук болбосо, биримдик болбосо, анда силердин тууган деп аталганыңардын пайдасы жок. Анткени ортоңордо ырк жок. Демек бизде дымак иш алып барыш үчүн ынтымактуу болуш керек, биримдиктүү болуш керек, уюшумдуу болуш керек. Биринчиден мен айттым, бул Кудай Теңир үлгү көргөзгөн, түп нускасы Кудайдан келген. Ыйса Теңир дагы бул нерсени туура көргөн, ынтымактыкты, биримдикти ал түзүп берген. Эми биз ушул нерсени ошол үлгү боюнча сактаганыбыз абдан туура. Кудай батасын берсин, өзгөчө түшүнгөнгө. Амин.